Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине байкоочу катары келген Монголиянын президенти Халтмаагийн Баттулга Кыргызстанга алгачкы жолу расмий сапары менен келди. Жогорку даражалуу конокту тосуп алган өкмөт башчы тараптардын мындан аркы кызматташтыгын арттырууга көп мүмкүнчүлүктөр бар экенин билдирди. Шанхай кызматташтык уюмунун 19 саммитине карата бүгүн Бишкекте аларча мамлекеттик резиденциясында Монголиянын президенти Халтмаагийн Баттулганын расмий иш сапарына карата кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Бүгүнкү келген ушул президенттин иш сапарынын негизинде кыргыз-монгол мамилесинин бир катар жакшырышы, 2014-жылы ачылган консулдук кызматтын бүгүнкү күндө элчиликтин ачылышы жана бир катар маанилүү иш-чаралардын жүрүшү менен бирге коштолууда. Аларча мамлекеттик резиденциясында саммиттин алкагында келе турган конокторду тосуп алууга өзгөчө даярдыктар каралган. Алгач тосуп алуу расмиси өтүп, ардактуу кароолдун коштоосунда эки өлкө башчылары кеңейтилген жыйынга киришти. Тосуп алуу расмисинин алкагында эки тарап келген делегация курамындагы бири-бири менен тааныштырышты. Климаттык шарты жактан окшоштуктары көп эки өлкөнүн айыл чарба, маданият, соода, экономика жана гуманитардык багыттагы бир катар алакалар бириктирип тургандыктан мамилени жакшыртууга кызыктар. Андан соң эки тарап кеңейтилген жыйынга киришти. Анда өлкө башчы Кыргызстан Монголиядан ала турган тажрыйбалары көп экенин билдирди. Эки мамлекетте тең парламенттик башкаруу болгондуктан тараптар көп окшоштуктар бар экендигин баса белгилеп, кызматташууга жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экендигин да кошумчалады. Нам очень интересен ваш опыт в этой отрасли. Биз парламенттер аралык кеңештин алкагында Кыргыз-монгол бизнес форумун өткөрүүнү сунуштайбыз. Өлкөдө пайдалуу кең байлыктарды казып алууга өзгөчө көңүл бурулган. Муну менен айлана чөйрөнү коргоо жана экологиянын баштапкы бойдон сактап калууга да басым жасайбыз. Бул багытта бир катар ири долбоорлорду биргеликте ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөр бар. Сапардын алкагында тараптар терроризмге каршы күрөшүү, аскер базаларын жакшыртуу жана коопсуздук кеңешиндеги иштерди жакшыртуу, билим берүү, маданият жана ысык көл облусу менен Монголиянын Вест аймагын байланыштыруу, ошондой эле мамлекеттик каттоо тармагында кызматташуу боюнча да бир катар документтерге кол койду. Монголия, Кыргызстан аркылуу Түркия авиакомпания менен алар батыш өлкөлөрдү өткүздөй алар чыгышат. Ошон үчүн ушул тармакта биз буюрса дагы кызматташтыгыбызды күчөтөбүз деп президенттерибиз азыр ушундай чечимге чыгышты. Авиакатамдар жагынан, анан кийин транспорт жагынан биз тыгыз изилдеп, тийиштүү ведомстволордун өкүлдөрү жакын арада алар жолугуп сүйлөшөт, талкуулайт. Тийиштүү документтерге кол койгон соң эки өлкө лидерлери жалпыга маалымдоо каражаттарына биргеликте маалымат берип, кыргыз тарап расмий сапардын жыйынтыгы менен толук канаттана тургандыгын өлкө башчы кошумчалады. Кыргызстан менен Монголиянын региондорунун ортосундагы эки тараптуу байланыштарга өбөлгө түзүлдү. Ушул жумуш мындан ары улана берет деп биз терең ишенебиз. Урматтуу президент мырза, расмий сапардын алкагында Кыргыз Республикасында Монголиянын элчилигинин ачылыш аземине катышат. Элчиликтин ачылышы менен биздин өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтык жогорку деңгээлге көтөрүлөт. Монголия сиздер менен тыгыз кызматташууга кызыктар. Бизде каражат тартыштыгына карабай темир жолду куруп жатабыз. Сиздерди да бул боюнча темир жол долбоорун ишке ашырууда жаңы пландарды ишке ашырууга чакыраар элем. Мындан сырткары медицина кадрларын органдарды алмаштыруу адистиги боюнча бизде билим берүүгө даярбыз. Аны менен катар тоо кен тармагын эле карап отура бербей, айыл чарбасында колго алганбыз. Сиздердин рынок аркылуу үчүнчү өлкөлөргө чыгууну көздөйбүз. Монголия жүндү жана булгарыны кайра иштетүү боюнча дүйнөдө алдыңкы орундардын катарында турат. Мындан сырткары алар Германия, Америка, Франция өңдүү мамлекеттер менен алакаларын жакшыртып алганга жетишкен. 3 миллион калкы бар монгол эли менен товар алмашуунун көлөмү 2 миллион доллардын тегерегинде. Монголия менен дипломатиялык кызматташтык 1992 жылы түптөлгөн болсо, 2014 жылы Бишкекте башкы консулдук ачылган. Бүгүн Тышкы иштер министрлиги менен бирге элчиликтин ачылыш аземи да болду. Андан соң расмий сапардын алкагында Атабейит мемориалдык комплексине да барышты. Кызматташтыктар мындан ары да кеңейип, жакын арада Улан Батырда консулдук ачуу жана сентябрда парламенттер аралык кеңештин жыйынын өткөрүү иштери да пландалууда. Элиза Нурматова, Жолболду Байсаев, Ош Берим жаңылыктары.